Доход жакшы, пособияга караганда жакшы. 2400 айына. Ооба, айына 2400 алгандан көрө. Феруза Кылычбек кызы буга чейин 2 баласы менен үйдө болуп, жумушсуздардын катарын толуктап келген. Мамлекеттен ай сайын 2400 сом өлчөмүндө жөлөк пул алчу. Жаш үй бүлө жакында эле социалдык контракт долбоору аркылуу 100 000 сом алып, Орто Азиядагы ири базарлардын бири болгон Кара Сууда бизнес башташты. Баш кийим сатуу идеясын көптөн бери ойлонуп жүргөнү менен каражат маселесине байланыштуу ишке ашыра албай жүргөнүн айтат. Көптөн бери өзү ушу базарга чыгайлы деп жүргөнбүз. Анан кийин ушундай соцконтракт немеси менен ушундай жаш үй бүлөлөргө ушундай неме жардам берилип атат дегенден ошону алып анан кийин кошумчалап чыгып неме кылдык, өзүбүздүн каражатыбызга кичине кошуп чыктык. Ошо болуп жаткан рахмат, бизге кыйла эле баа жардам болуп, жакшы немелер болуп атат. Чоң рахмат. Плюс жактары көп, минус жактары жок. Муслима Абдуллаева 3 баланын апасы. Балдары жаш болгондуктан жумушка чыга албайт. Ал 100 000 сомго үйүнүн бир бөлмөсүнө тигүү цехин ачты. Берилген каражатка 2 гана тигүү машинасын ала алган. Ага карабай буйртмалары көп болгондуктан өзүнөн сырткары 3 адамды жумуш менен камсыз кылууда. Учурда Муслима тигип жаткан бул жоолуктар түз эле Кара Суу базарына сатууга чыгат. Яхшыраак тиксем көбүрөөк. Бул жерде 1000 дана жолук бар. Биринчи чекесин даярдап, анан кооздоп койсок ошону менен даяр болот. Жолуктан башка дагы кийимден тарта төшөктөргө чейин буйрутма ала берем. Мурда айына 3600 сом пособия алчумун, азыр болсо айына 15 000 сомдон киреше таап жатам. Мамлекетке рахмат, балдарымды дагы карап, жумушту дагы жасап жатам. Чекесин аберле окуп беремин, кийин попик коябыз. Упаковка кылып, бозой чыгарамыз. Кара Суу району боюнча аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны 5099ду түзөт. Былтыр социалдык контракт долбоору аркылуу 50 үй бүлө каражат алса, быйыл 300 үй бүлө катышкан. Жакында дагы 300 үй бүлөгө каражат берүү каралууда. Мен бүгүн ушул Кара Суу шаарына чыгып келдик. Мал алгандарды, ошо малдарын кантип багып атат, алардын шарттарына кандай шарттарда багып атат, швейный машиналар алып ошол иштеп аткандар боюнча бирөөсүнө бар жерине таанышып келдик. Ошол швейный машина алып, ошол жерден күнүнө 21 төшөктү 25 сомдон тигип, где-то 1,5 миңге жакын киреше таап атат экен. Өлкө боюнча бул долбоорго кызыгып катышкандардын саны артууда. Мындагы негизги максат өлкөдөгү жакыр үй бүлөлөрдүн санын азайтып, аларга колдоо көрсөтүү. Социалдык контракт долбоору аркылуу 100 000 сомдон 2022 жылы 2800 үй бүлө каражат алган. 2023 жылы 8 000ден ашуун үй бүлө чакан ишкерлик үчүн 100 000 сомдон алды. Жыл соңуна чейин мындай үй бүлөлөрдүн санын 10 000ден ашыруу пландалган. Президент Садыр Жапаров күтүүсүздөн барып социалдык контракт программасынын алкагында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бизнес ачуу үчүн берилчү жөлөк пулдардын даректүүлүгүн текшерди. Мамлекет башчы Чүй облусундагы бир катар үй бүлөлөрдү кыдырып, мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражаттын кандай пайдаланылып жатканынан жеке өзү кабар алган. Алмабыш озматты үчтө эле жата бербеш керек да, иштеш керек, караш керек буларды. Кой мынтип камап койбогула. Чыгаргыла да, бул мал деген жайылып жүрүш керек күнүбүз кечке. Жардам болуп атабы? Ушул кайда алып келип атабы? Социалдык контракт долбоору президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашып баштаган, ага ылайык аярлуу катмардагы үй бүлөлөргө чакан бизнес ачуу үчүн 100 000 сомдон каражат кайтарымсыз берилет. Мындан тышкары аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү каржылык сабаттуулукка үйрөтүп, бизнес план түзүүгө, узак мөөнөттүү бизнести ийгиликтүү жүргүзүү боюнча кеңештер берилет. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.